Ассаламу алейкум, урматтуу катталуучулар. Эфирде Машина KG мобилдик колдонмасынын расмий YouTube каналы. Ушул унаалар болбосо, элибиз кантип акча тапмак? Назарыңызда Hyundai Porter автоунаасы. Азыркы учурда электроунаалар өтө белгилүү болуп кетти. Ошондуктан Hyundai компаниясы электропортерди чыгарып ишти. Ошол электропортер бүгүн биздин обзорубузда. Анан бул жагында кадимкидей эле дизель портер. Ошолорду азыр чогуу салыштырып көрөбүз. Портердин тарыхы 77-жылы башталат. Ошол учурда Hyundai менен Mitsubishi компаниялары чогуу иштеп жатышкан. Ошондуктан биринчи муундагы Porter 77-81 жылдары Mitsubishi Delica деген минивендин негизинде чогултулган. Кыймылдаткыч, платформасы, тетиктери бардыгы ошол Delica'дан алынган. Бир гана сырткы көрүнүшү кичине башкачараак болуп көрүнгөн. Андан кийин 86-96 жылдары Porterдин экинчи мууну чыккан. Ошол деле Delica'нын негизинде чогултулган. Бирок ал учурда дизель кыймылдаткычтары пайда болгон. Анан Азияга жакынкы чыгыш өлкөлөргө сатылып баштаган. Ал эми 3-чү муундагы Porterди Hyundai компаниясы биринчи жолу өзү чогулткан. Ошол 3-чү муундагы Porter 96 жана 2004 жылдары чыгарылган. Дал ошол 3-чү муундагы Porter биздин өлкөдө, Казакстанда, Орусияда өтө белгилүү болуп кеткен. Анан ошол Porterдин ар кандай конфигурациялары чыккан. Фургон, борт, рефрижератор дегендей. Назарыңызда турган Porter'лер 4-чү муундагы Porter'лер. Бул Porter'лер 2005 жылдан бери чыгарылып келе жатат. Достор, эгерде сиз Porter издеп жатсаңыз, анда Машина KG мобилдик колдонмосунда жакшы сунуштарды тапсаңыз болот. Коммерциялык бөлүмүнө киребиз. Бул жерден издөөнү басабыз. Анан түрүн бул жерден жеңил коммерциялык авто тандайбыз. Марка модель Hyundai Porter. Мынакей модельди тандадык. Бул жерден жылын, баасын жана башка нерселерин тандап, анан издесеңиз болот. Жалпы 96 жарыя бар экен. Мынакей достор, Porterдин түрлөрү бар экен. Бул мисалы эгерде сиз конкретный унаа издеп жатсаңыз, анда бул өтө ыңгайлуу. Ошондуктан Машина KG мобилдик колдонмосун жүктөп алыңыз. Дизель Porterдин кыймылдаткычтын көлөмү 2,5 литр. Жалпы 133 аттын күчү менен. Бул кыймылдаткыч өтө деле башты оорутпайт. Бир гана сапаттуу солярканы талап кылат. Канчалык көп сапатсыз солярка куйсаңар, ошончо көп форсункаларды тазалап туруш керек. Андан тышкары күйүүчү майдын насосу иштебей алышы мүмкүн. Ошондуктан солярканы ишенимдүү май куйуучу станциялардан куйганга аракет кылыңыз. Электр Porter болсо бир гана электр кыймылдаткыч менен жүрөт. Батареянын кубаттуулугу 58,8 киловатт-саат. Электр кыймылдаткычтын күч кубаты болсо 135 киловатт. Аттын күчүнө которгондо бул дээрлик 184 аттын күчү болуп калат. Баса дизель кыймылдаткычы кабинанын астында жайгашкан. Мисалы, эгерде майдын деңгээлин текшерем десеңиз, анда бул отургучту өйдө көтөрөбүз. Мына достор, кыймылдаткыч кабинанын астында ушундай жайгашкан. Ушундай жайгаштыруу менин оюмча усталар үчүн кичине кыйыныраак болуп калышы мүмкүн. Электропортердин кыймылдаткычы деле кабинанын астында жайгашкан. Бул жерде тетиктери азыраак, демек орун кененирээк болуп калат. Дизель Porterдин капоту ачылабы десеңиз, ооба, ачылат. Бирок бул жерде 4 эле нерсе бар. Омывайка кое турган жер, кондиционер толтура турган жер, антифриз кое турган жер, анан салондун фильтри. Болду. Электропортердин капоту дал ушундай эле ачылат. Бул жерде 2 эле нерсе бар экен. Омывайка кое турган жер, анан кондиционер толтура турган жер. Болду. Токтотмо системанын майын ушул жерден текшериш керек. Электропортердин борттун астында ушундай башкы батарея жайгашкан. Бул жагында болсо кичинекей аккумулятор жайгашкан. Негизи бул жакта килттеген батарея турса, бул аккумулятордун эмне кереги бар десеңер, унаанын ичиндеги климат контроль, электропакет, фаралары жана башка датчиктердин баары, ошонун баарына 12 вольт ток керек. Бул килтейген батарея
ал токту бере албайт, анткени бул батарея дээрлик 300-400 вольт берет. Ошондуктан бул электр унаа болсо деле бул жагында кадимкидей 12 вольттук аккумулятор жайгашкан. Портердин ички салону аябай кенең. Бул жакка 3 киши кенең батат. Анан деген бул жерде ушинтип түшүрүп койсо болот. Майда чүйдө окат салганга бул жерде орун бар. Анан негизи биздин портерлерибиз биздин учурда жогорку топтомунда эмес. Бирок керектүү нерселери бар. Отургучтун жылыткычы, муздаткычы, рульдун жылыткычы, климат контроль, магнитофон. Ошонун баардыгы бар. Портерлердин жогорку топтомунда заманбап опциялары кошулган. Мисалы, тилкени кармоочу система, электроручник, автохолд системасы, монитор да орнотуп коюшкан бул жерге. Иши кылса, бардык заманбап керектүү опциялары ошол жогорку топтомунда бар. Электропортердин ички салону дээрлик ушундай эле. Бир гана нерсе, бул жакта старт-стоп баскычы бар. Андан тышкары электроручник, автохолд системасы, анан драйв мод. Драйв мод дегени ар кандай жүрүү режимдерин тандаса болот. Ал эми чыгым боюнча бул унаалар кызматчы унаалар болгондуктан чыгым бул өтө маанилүү нерсе. Электропортер заводдун айтымында толук заряды менен 211 чакырымга чейин жүрөт. Бирок ээсинин айтымында бул унаа менен толук заряды менен 300 чакырымга чейин жүрсө болот. Дизель портер болсо шаар ичи дээрлик 10-11 литр ичет. Дизелдин баасы электр энергияга караганда кымбатыраак. Бирок дизелди мисалы уюп коюш 5 мүнөт кетет. Мисалы электропортерди зарядтаганча шаардын ичиндеги мисалы атайын тез зарядка кыла турган станцияларда жарым сааттай убакыт кетет. Бирок үйдөн кадимкидей 220 вольттон зарядка кылам десеңер, анда 8 саат кетиши мүмкүн. Достор, портердин жүрүшү чоң жүк ташчу унаадай сезилбейт. Мындай кадимкидей эле жеңил унаадай эле сезилет. Унаанын арткы дөңгөлөктөрү аракетте. Жүрүк отурмос жакшы иштейт, жумшак которот. Жүрүү бөлүгү болсо жүк ташчу унаа катары жумшак, аябай жумшак. Анан дал ушул дизель портерде кыймылдаткыч дал ушул астыбызда жайгашкан үчүн үнү кичине куулуп турат. Кыймылдаткычтын күч кубаты мындай шашпай айдаганга жетиштүү. Обзору өтө сонун достор, бардыгы көрүнүп турат. Көздөргө эч нерсе тоскоол болбой эле. Электропортер болсо, анын жүрүшү өтө сонун. Азыр ошону да чогуу байкап көрөбүз. Мынакей достор, электропортерде кетип баратабыз. Эң биринчи нерсе, салондун ичинде тып-тынч. Анткени астыбызда дизель кыймылдаткычы жок. Ошондуктан кетип баратканда мына өзүңүз ууп көрсөңүз, кандай сонун достор. 8-9 саат иштегенден кийин ушундай тынч унаада кетип баратканы аябай жакшы. Анан кыймылдаткычтын күч кубаты аябай жакшы сезилет. Анткени кыймылдаткыч бере турган толгоо моменти дөңгөлөктөргө дароо эле кетет. Газды басканда мындай бул унаа асфальтты тытчудай. Азыр ылдамданып көрөлү. Оператор жакшы карман суранычы. Мынакей 40-60 чакырым саат болду уже. 20 чакырым саат менен бартабыз. 60 чакырым саатка чейин азыр ылдамданып көрөбүз. Аябай жакшы кетет экен. Калган нерселери жөнөкөй портердей эле. Ички салондору, жалпы жүрүү бөлүгү жөнөкөй портердей эле сезилет. Ал эми ушул портерлердин базар баалары канча десеңиз, электропортерлер жакшы абалында $14,000 башталат. Ал эми кадимкидей дизель портерлер, дал ушундай 4-чү муундагы портерлер жакшы абалында $10,000 башталат. Баса ушул эки портер азыркы учурда сатылууда. Эгерде сиз кошумча маалыматын окуп, сүрөттөрүн көрөм десеңиз, анда Машина KG мобилдик колдонмосунда ушуларды көрсөңүз болот. Биз тиркемелерди ушул видеонун астына кошуп коебуз. Жеке менин оюмча экөө тең жакшы. Ар ким ар кандай максаттар үчүн алыш керек. Мисалы, күнүгө шаар ичи 300 чакырым айдап иш кылам десеңиз, анда электропортер өтө сонун вариант. Бирок күнүгө 300 чакырымдан ашык айдайм десеңиз, анда дизель деле өтө сонун вариант.
дизелдин чыгымы аябай жакшы. Ушул менен достор биздин бүгүнкү обзорубуз аяктады. Сизге ушундай обзор жакса, анда сураныч. Ушул видеого лайк басып, комментарий жазып, биздин каналыбызга катталып коюңуз. Сиз үчүн дагы обзорлорду даярдап турабыз. Сиз менен Машина KG бар болуңуз. Автоунаа издеп жатасызбы? Машина KG сизге аймагыңыздагы мыкты сунуштарды табууга жардам берет. Ыкчам, ыңгайлуу жана үнөмдүү. Дароо көчүрүп алып, өзүңүздүн идеалдуу унааңызды таап алыңыз.